Дубайга келип окуду, бат эле бүтүп Дубайский колледжде. Андан кийин ушул жерде иштеп калдым. Ар кандай компанияларда иштедим, китептерди окудум, англисче билбейм, арабча жакшы билбейм, китептерди окудум, тил үйрөндүм. Азыр 10 тилде сүйлөйм. Ошо байлардын китептерин, Брайан Трейсинин китептерин бир 30га жакын китептерин окуп чыктым. Кантип байыса болот, Кандай байыса болсо. Ошого амал кылдым. Ошо китептерди окугандан кийин биз мурда шариятта окуган китептерди деле көчүрүп койгондой эле сезилип атты да. Бизде бизнесмендер көп, Орусияда бар, АКШда бар, аябай көп. Бирок ошолордун көпчүлүгү мындай туура пайдаланышабы Кыргызстанга келгенде акчанычы? Мисалы, Орусиядагылардын аябай мени өкүндүргөнү, канча жылдан бери иштейт, анан келет дагы бир той өткөзүп коет. Канча акчасын жок кылат. Же болбосо иштеп келип анан чоң дүркүрөтүп той кылып, кошуналарына мактанып үйлөнүшөт, Ушул туурабы сиздин оюңузча? Бул туура эмес. Бизде кыргыздар Москвада, башка өлкөлөрдө бир жыл иштеп келип туруп заңыраган той кылып атат эми. Эми бай болсо заңыраган той кылсаң болот. Эми кеде кембагалдын балдары барып бир жыл иштеп, Россияда кыйналып келип эмне кылат? Бир Ауди алып алат да, эски Литвада өтпөй турган Аудини алат. Аны бир ай, 2 ай дейт дагы акча төлөнгөндөн кийин Аудинин четинен жебейт да темирдичи. Кайра анан тастап коюп, кайра Россияга барып иштеш керек. Аны ким? Же братышкасы жалкоолор ал эмки жылы келгиче аны айдап талкалап жок кылат. Кайра ал башканы ала берет дагы. Ошентип эле жок кыла берет, же той кылып коет, жок кылат. Өзүгө инвестиция кылбайт да. Кыргыздар акчаны туура пайдаланышты билебизби негизи? Биз 80% билбейбиз. Себеби тапкан акчаны эле бир таптыкпы бир жеза, кедени байганы бир тойгону депчи. Өзүбүзгө инвестиция кылбайбыз. Ошо бир инвестиция кылыш керек, бир бизнес ачып коюш керек. Кыргыздар менен арабтардын акча пайдалануудагы айырмачылыгы кандай экен? Булар деле ушинтип чачып иштечеби экен же акчаны аябай мындай зыкым кармашабы балким? Акчаны кандай иштечет экен? Араб менен кыргыздардын мемеси, үрп ататы, жүрүш-турушу окшош эле, бир 99% десек те жаңылышпайбыз. Только эле акча жагында келгенде булар именно ошо нерсени аныктап, билип, бая жетикешип, бир жети өлчөп бир кес дегенде ошонун баардыгын өлчөп меме кылып кандан кийин аны ошо бизнеске акчасын салат. Эгер 100% акчасы болсо бир 20-30%ын бир бизнеске салат. Анан дагы бир 10-20%ын башка бизнеске салат. Өзүдө дагы кичине акча калат да. Баарын эле салып жүгөрбөйт. Бизде Кыргызда бир бизнес баштам десе баарын эле салып жүгөрөбүз да. Өзүндө эч нерсе калбай калат. Бир корзинкеге баардык жумуртканы салып коебуз да, анан сынып калса, өкүнүп отура беребиз да, банкрот болуп. Болсо биротоло банкрот болот. Булар андай кылбайт. Сизди деле мисалы бизнесмен деп, менин балам Дубайда иштейт, менин досум Дубайда иштейт деп, Кыргызстандан туугандарыңыз чалып, тынбай эле акча сурай берген учур болобу? Аларга кандай мамиле кыласыз? Эми алар кээ бири чалып $1000 керек дейт. Мен аларга $150 жөнөтөм да. Болгон акчам азыр ушул айда ушундай эле деп түшүндүрүп, капа болбогула деп $150 жөнөтөм. Эгер $100 сураса $10 жөнөтөм. Ушундай. Себеби көп жөнөтсөң дагы жөнөтөт деп алар исраф кыла берет да. Жаш бизнесмен делесетиңиз, Азаттык плюстун көрөрманы ал. Бизнес жасасамбы деп турат, бир аз акчасы бар. $1000-2000 акчасы бар. Ага кандай кеңеш бересиз? Ал чет өлкөгө чыгып бизнес кылыш керек, Бишкекте кандай бизнес кылыш керек, балким аймакта болобу? Айылда отуруп эле бизнес кылса болобу? Эми бул пакистандыктардын макалы бар. Пакистандыктар тупурактан тамак жасай турган май чыгарат дейт да. Адам баласы любой нерсени чыгарып сатса болот экен да. Өзбектин баласы деле 12 баласы болсо, өзбектүнчү эң кички баласы айран чалапты сатып акча табат. Айылда болсо, айылда, шаарда болсо, шаарда эмне ошо акчага эмне жетет. Мисалы, $1000 болсо, сен $100 бизнести башташың керек да. Ошондо 10%тик акчаңдын 10%тик бизнести башташың керек. Себеби ушу 6 айлык план менен бизнес планды түзүп алып туруп, ошону менен башташың керек. Кыргызстанга дагы бизнес планыңыз менен барайын деген ойлоруңуз барбы? Бул жакта ийгиликтүү бизнесиңиз ийгиликтүү болду, эми демек Кыргызстанга барып, балким бир нерсе ачып, бир кандай бир бизнес кыласыз билбейм, кыскасы. Мен да бизнес өзүм жакшы түшүнө бербейм. Кыргызстанга бир завод, фабрикабы балким бир мындай. Бияктагы бай шейх араб досторумду алып барып, бул бир эле арманым бар азыр Самаркандеги айылына суу чыгаруу. Баткенге. $10 миллион азыр бөлүнгөн, ошол сууду чыгаруу. Эгер мага тиякта Кыргызстанда өкмөт колдосо, ошо биринчи очередте ошо айылга суу чыгаруу. Андан кийин бул жакта шейхтердин кеңеши боюнча бизде чечилген ар бир облуска бир завод, фабрика курупсак, мини завод, фабрикада
элдер тиги Россияга барып иштебестен өзүбүздүн мемеде Кыргызстанда иштеп, ата энесинин бала чакасынын алдында иштеп, ошо айлыгын алыпчы, аз болсо дагы. Ошондон экономика ар бир айылда өзү көтөрүлүп, Кыргызстан экономикасы көтөрүлүп кетет эле да. Ошондой проекттерибиз бар. Кыргызстандын экономикасын көтөрсө болобу? Сиз буга ишенесизби? Үчүн биздин экономика көтөрүлбөйт? Биздин экономика только эле туризм боюнча деле көтөрүлүп кетет экен да. Дубай только туризм менен эле жашап атат. Туризм менен эле. Ушундай эле Дубайдын эле ыгына салып койсок, биздин өлкө 2 жылда жакшы уровеньге көтөрүлүп калат экен. Сиз айтып атасыз, араб шейхтери менен сүйлөшсөм, Кыргызстанга бир топ акчалай мындай ушундай долбоорлорду колдоп берет деп атасыз да. Алар менен сүйлөшүүлөр болсо, демек алар эмне тоскоолдук болуп атат ошондой ишти баштаганга? Ишти баштаганга эми Кыргызстандан бизди колдогон адамдар азырынча табыла элек, ошон үчүн токтоп турабыз. Өкмөткө кайрылбайсызбы? Коалиция түзүлөрдөн мурда кайрылганбыз, азыр деле кайрылып атабыз. Эми азырынча жакшы жооптор жок. Эми мындайча айтканда менин девизим азыр Кыргызстан экономикасын көтөргөнгө салым кошуш да. Пока биякта шейхтер бар да, тиякта бизде өкмөттө адамдар турганда ошо аракет кылайын деп атабыз да ошо. Демек бул сиздин колуңуздан келет, Кудай суу чыгарыш жана 7 облуска бирден завод фабрика ачыш. Мага 1 жыл эле убакыт керек да. 1 жыл убакытта мисалы бир 2 айдын ичинде эле уже башталат да жумушчу. 2 айдын ичинде, 1 жылдын ичинде уже көзгө көрүнүп калат. Ошон үчүн сизге азыр биздин өкмөттөн кандай колдоо керек болуп атат? Ол торговый представитель деген эле наам берсеңер, калганды мен биякта ошону регистрация кылыш керек өкмөткө. Ага деле акча керек. Ага офис алыш керек. Ошону өкмөткө регистрация кылышту баарын өзүм кылам да, өзүмдүн акчамдан. Сиз бул Араб Эмиратындагы шейхтер менен, шейхтердин балдары менен кандайча таанышсыз? Алар эмне үчүн мындай сизди жактырышат да, сизди жакшы көрүшөт? Себеби дегенде же алар менен доссузбу, же баягы кунг-фу менен маштырган үчүнбү? Алардын ар ким менен ар кандай таанышмын да. Кээ бири мен өкүл атам шейх Абдуроповдун учениктери, кээ бирлери мен өзүмдүн ученигим кунг-фудан, кээ бирлери бирөөлөр аркылуу таанышып калгандар бар. Кыскасы менин максатым өкмөт менен өкмөттү тыгыз байланыштырыш, бизнесмендер менен бизнесмендерди, спортсмендер менен спортсмендерди. Мына казактар менен иштеп атат, Абу-Даби менен, Борбор шаар менен. Акыркы кезде канча инвестиция кылды. Астанага жардам кылышты, инвестиция кылды. Мемеге, Чимкентте бул көп нерселер кылып атат. Азыркы кезде акыркы 2 жылдын ичинде бир 3-4 миллиард доллар дубайлык бизнесмендер жана өкмөт Тажикстанга салым кошуп атат. Ошол эле мен тааныган адамдарды тажиктер алып барып инвестиция кылып атат. Борбор Азияга болгон көңүлү түз, мындай бир жардам берүү. Эми адам баласы кичине өзү ток болгондон кийин башка бирөөгө да жардам берейин деген ниет болот экен. Кыргыз өкмөтүнө мындай араб ишкерлери тарабынан ишеним барбы, мындай саясий жактан туруксуз деп, булар кайра тескери мындай арт жагын салышпайбы? Ишенимсиз деп, акча баягы тынчсыз түшөт деп коет го. Андай сөзсүз бар да. Ошон үчүн тыгыз биринчи байланышып, биринчи таанышып, андан кийин ошо жумушта башталат да. Бир доверие болмоюнча, ортодо бир киши болмоюнча булар эч качан баштабайт. Эми ортодо бир доверияга кирип биз уже бул тармакты даяр кылып койгонбуз да. Ол эле тияктан поддержка болсо эле биз ишти баштайбыз азыр. Менин ниетим, ой пикирим эле ушу акыркы кезде. Ушу Кыргызстанда тынччылык болсун, митинг болбосун, кайра биздин падышаларыбызды, президентибизди кайра курбасын деген, мындай тынччылык, аманчылык болсун. Себеби инвестиция барайын дегенде эле өкмөт алмашып берсе, бул инвесторлор барбай койт экен да. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз азыр Дубай шаарынын ортосунда, чоң ортосунда жайгашкан дүйнөдөгү эң бийик имаратка келдик. Дубайда дагы мигранттар аябай көп, Индиядан, Пакистандан келген. Үйдөн кур чыкпайт дегендей бирден болсо шоколад алып чыктык. Ал эми бул жакта атайын корабль бар. Ушул жака кирип алып кечки тамакты жесеңер болот. Кыргызстандын консулствосу бул Дубайдын ичинде акча сурашат. Негизи бул акысыз болуш керек. Биз эчтеке чече албайбыз. Акча чечет деп айтышкан. Они бесплатно же не сделают. Это же все регулируется ценовой политикой. Бул жерде негизинен билесиңер көп мамлекеттен, бүт бардык мамлекеттин бардык улуттары бар. Бул автобус болсо атайын бул Бурдж-Халифада жашагандар үчүн тейлейт аларды. Дубайда тартылган кызыктуу телепрограмманы келаткан дүйшөмбү кечки саат 9-да коомдук биринчиден көрөсүздөр.